Жалал-Абадда 34 жаштагы жигитти өлтүрөм деп коркутуп 100 000 сом талап кылган жаш бала кармалды. Маалым болгондой, Базар Коргон районунун 1985-жылы туулган тургуну милиция кызматкерлерине кайрылып, ушул жылдын февраль айынын орто ченинен баштап бир бейтааныш жигит телефон чалып өлтүрөм деп коркутуу менен 100 000 сом акча талап кылганын билдирген. Анын арызы 23 мартта саат 18:47 Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат эсептөө журналына катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын алкагында 45 000 сом акча көчүрмөдөн өткөрүлүп, каражатты жабырлануучу аркылуу коркутуп акча талап кылган адамга берүү менен аны колго түшүрүү иши жүргөн. Бирок телефон аркылуу коркутуп жаткан адам акчаны алууга өзү келбей, ар кандай даректерди айтып, ошол жерге таштап кет, кийин өзүм барып алам деп билдирип келген. 27 мартта бейтааныш адам кайрадан телефон аркылуу жабырлануучуга кайрылып, саат 21:00 чамасында Жалал-Абад шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан ресторанын жанынан жолугабыз деп шарт койгон. Салахидин 45 000 сом акчаны алып, ошол жака барып аны күтүп турган. Ыкчам иштердин жүрүшүндө шектүү катары өздүгү аныкталган Базар Коргон районунун Бешикчон айылынын 1993-жылы туулган тургуну Бексултан келген. Ал жабырлануучудан 45 000 сом акчаны алып, калган акчаны качан бересиң деген суроо бергенде Салахидин 2-3 күндөн кийин берем, бирок мени тынч койгула деп жалдыраган. Бексултан макул болуп 45 000 сом акчаны алып кетип бараткан учурда кызматкерлер тарабынан кармалды. Жанындагы көчүрмөдөн өткөзүлүп чыккан 45 000 сом акча алынып, окуя болгон жерде тергөө амалдары жүргүзүлдү. Шектүү 98-беренин негизинде Жалал-Абадда камакка алынды. Булак турмуш KG.